Урматтуу Марал радиосунун угармандары, адаттагыдай эле бүгүн жуманын бейшемби күнү сиздер менен спорт тайм берүүсүндө жолугуп жатабыз. Сиздерге маалым болгондой, алып баруубуз түз режимде, онлайн режимде өтөт. Ошон үчүн бардык областтардагы биздин көрөрмандарга, футболго кызыккан адистердин баарына тең өзүбүздүн маалыматта өзүбүздүн телефондорду берип коелу. Шаардык телефондон чалса 0312 68 06 06, 0709 68 06 06 жана WhatsApp номери 0709 68 06 06. Сиздер менен бүгүн адаттагыдай эле алып баруучулук милдетти Кичи футбол ассоциациясынын негиздөөчүсү Букуев Медет жана биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын башкы катчысы Медер Сыдыков мырза болмокчу. Мен эмне үчүн бир-эки ооз сөз маегибизди баштаардын алдында айтып кете турган жагдай. Эмне үчүн бүгүн Медер мырзаны чакырганыбыз бекеринен айтылбайт. Эл ичинде жеңил атлетиканы спорттун королевасы десе, футболду спорттун королу деп бекеринен айтылбайт. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүн биздин алып баруубуз жандуу өтөт болуш керек. Анткени футболго кызыккан ар бир экинчи кишинин бири футболго кызыгат. Ошон үчүн көп маселелер көтөрүлөт болуш керек. Медер мырза дагы көптөн бери чогулуп калган көп тиги күйөрмандардан, адистерден көп суроолор болгондордун баары көп суроолор пайда болгон суроолорго бүгүн так жакшы кенен маалымат берет деген ойдобуз. Анда эмесе биз бүгүнкү маегибиздин форматын кыргыз футболунун кечээкүсү, бүгүнкүсү жана келечеги деп түзүп алдык. Анткени ушундай болсо ыраттуу да кетет болуш керек, анан кийин бир беттей дагы. Мен эми Медер мырза, биз өзүбүз атап өткөндөй, сиздер мен билгенден 2012 жылдардан баштап ушул командаңыздар жаш реформаторлор деп айтып атат. Реформатор командаңыздар менен келип ишти баштап атасыздар. Мен айтайын дегеним, кечээкүсү деген ушу 12 жылдан берки бүгүнкү күнгө чейинки бир футболдун өзүңүздөр аралашып жүргөн, футболдогу болуп аткан окуялар, кечээ күнү кандай болду, кандай жетишкенге жеттиңиздер деп ошолордун баардыгын бир ирети менен айтып кетсеңиз жакшы болот го депчи. Анткени маалымат көпчүлүгүнө жетпей атат. Маалымат өзгөчө. Бүгүн ошондой учур келди го дейм. Медер мырза, сиз сөз өзүңүздө. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Медет Омушевич? Биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүм атыман футбол федерациясы тарабынан ушундай мүмкүнчүлүк берилип, биз ушул жалпы кыргыз футболунун кечээги жана бүгүнкү жана эртеңки күн жөнүндө айтып кеткен учур болуп атат. Туура айтасыз, биздин команда 2012 жылы 7 декабрда уюшулуп келип, ушул биздин аксакалдарыбыз, Аскар байке, биздин генерал Өмүрбек байкелер колдоп, ошол кишилерден бата алып дегендей декабрь айынан ишке түшкөнбүз. Мына 7 жылдын аралыгы болуп калат экен декабрь айында. Жылдын ошо иш башында эле ушул балдар уюшуп келгенибизден баштап, биринчи биздин негизги максат биздин баягы кыргыз футболунун абалын карап көрүп туруп, биз жаш команда чогулуп туруп, биринчи максат ушул биздин көрөрмандарды, футбол көрөрмандарын стадионго кайтаруу негизги максат болгон. Экинчиси, бул биздин мамлекетти, өкмөттү, жалпы мамлекет колдоо табуу үчүн алардын да көңүлүн буруу болгон. Ушул эки максатта иштеп жүрүп баштадык. Кийин биринчи бул үчүн эмне керек болгон? Биз ушул биздин курама команданы түптөп, күчтөп, анан кийин ошол биздин улуттук курама команданын оюндарын биздин азыркы стадионубуз Дөлөн Өмүрзак стадионунда уюштуруп, эл аралык көп оюндарды үйдө өткөрүү максат коюлган. Ошонун ичинде 4 жыл аралыгында иш алып барылды. 13 жылдан баштап 17 жылга чейин. Ал
иштин максаты баягы программа минимум дегендей ошол максатына жетти. Биздин билесиздер баягы 15-жылы Австралия менен болгон оюндар. Ошол тайпалык оюндарыбыз Азияга жана дүйнөлүк чемпионат мирага дүйнөлүк кубокко болгон оюндардын тандалма оюндарында биздин көрөрмандарды биз ошол стадионго кайтара алдык. Андан тышкары 15-жылга чейин ошол кезде биздин президент дагы келип өзү көңүл буруп, өкмөт тараптан колдоолор берилип башталды. Колдоо дегенде кандай десек, бир жагынан финансылык жактан бир-эки жолу жардам көрсөтүлдү. Бирок баягы биздин кызмат министрликтер, ведомстволор, агенттиктер ошолор бизге чоң колдоо көрсөтүп келет ушул күнгө чейин. Потому что биздин баягы уюштуруу иштерибизде билесиз, бир оюнду уюштуруу үчүн эле чоңдогон каражат, чоң бизге баягы колдоо керек. Бул министрликтер баардыгы, биздин ошо ички иштер министрлиги, биздин спорт агенттиги, андан тышкары ошо биздин баягы МЧС дегендей, Минздрав, Минобразование баардык колдоо көрсөтүп, өкмөт тараптан атайын өзүнчө распоряжение чыгып, бизге ар 4 жылда циклга мындай бекитилет. Андан кийинки дагы бир ошол кезде көйгөйлөрдүн бири бул биздин баягы клуб оюндар, клубный чемпионат. Ошол кезде 13-жылы 4 эле команда калган. Бул Дордой Бишкек, Абдышат Акамт, Алга Бишкек, Алай Ош. Анан ошондо аткаруу комитеттин ошол кезде мен аткаруу комитеттин мүчөсү болуп келгем. Ошол кезде лиганын президенти катары, анан ошол көйгөйлүү орчундуу суроолорду биз аткаруу комитетине алып чыгып, бул аткаруу комитети ошол 11 кишиден турган футбол федерациясынын багытын, ошо көйгөйлөрүн чече турган бааны кеңешме, совет деп коебузбу, совет директордун ошо аткаруу комитет, кеңеш. Анан ошол жерде апрель айында 2013-жылы анан кийин 4 команданы түзүү максат коюлган. 4 командадан тышкары Нефчи Кочкаровдон алып чыгуу максат коюлган. Андан тышкары Алатоо Нарын деп Аскар байке ал көмөктөшүп, ал команданы Алатоо деп алып чыгышты. Кийин андан кийин Манас Талас деп, анан Ысык-Көл деп 2 команданы федерацияда балдар өздөрүнө алып, аны уюштуруп чыкканбыз. Ал кезде ошол президент болуп Семетей Султанов, башкы катчы болуп Асылбек Кадыралиев, Конокбаев Дастан, ушул жигиттер менен чогуу отуруп, биздин ошол кезде аткаруу комитети башка мүчөлөр менен чогуу чечип, 4 команданы апрель айында бир жума ичинде анан кийин түптөп чыкканбыз. Анын эң негизги максаты эмне болгон дагы? Биздин клубдардын багы 3-чү даражада командалардан ойноп жүргөн да, билесиздер, АФК президентинин кубогунда. Ошону биз бүгүнкү күндө биздин командалар ойноп аткан АФКнын кубогуна алып чыгып алган. Анын үчүн Азия футбол конфедерациясынын талабы бар. Чемпионатта 8 команда ойносо, кем болбош керек деп. Ошол максаттан регламентте багы өзүнүн лицензия алыш үчүн бизге ошол 8 команда ойнош керек болгон. 13-жылы ошону уюштуруп, биз тиешелүү кагаздарды тапшырып, ошол жылдан баштап анан кийин 13-жылы Алай чемпион болуп, Оштун Алайы. 14-жылы анан кийин багы тандалма тайпага чейинки квалификация деп коебузбу, ошондон анан Палестинаны утуп туруп, анан 14-жылы Кубок Африкада биринчи жолу тарыхта анан ойногон. Ал экинчи максат аткарылды. Кудай буйрса, мына бүгүн көрүп атасыздар, Дордой болобу, Алай болобу, акыркы 3 жыл Алай ойноп жүрдү Кубок Африкада, андан кийин быйыл Дордой ойноду. Бирок биздин ички чемпионатыбыздын деңгээли өтө төмөн. Ачыгын айтканда, бүгүн багы биздин көрөрмандардын купулуна толо турган оюн көрсөтө албай келебиз. Клубда азыр эми багы жаңыдан дагы жардамдарды көрсөтүп, өнүктүрүү максатында техникалык жактан, окуу жактардан, АФК тараптан программалар тартып келип, клубдарды өнүктүрүү максатында иштерди алып барып атабыз. Андан кийинки ошол биздин курама команда менен клубдук чемпионатты айтып кеттим. Кийин анан мамлекеттик тараптан колдоолор күтүп келебиз. Андан да эң негизги орчундуу нерсе бул билесиз финансы маселеси. Финанс маселеси анын инвестиция тартуу максаты коюлду. Анын үстүнөн да балдар иштеди, сырттан чыгып сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Япония болобу, кайсы баягы бай мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анын негизинде да чоң иштер тартылып келди. Ошол эле мына Катар өлкөсүнүн колдоосу менен эле биздин Дөлөн Өмүрзаковдагы баягы биздин асмачырактар, прожектор деп коебуз. Ошолор коюлуптур. Анан 15-жылы баягы кечки көрөрмандардын баягы иш учурунда эмес, кечки саат 8-де жумуштан кийинки убакта футбол көрүп алганы мындай жагдай түзүлдү. То есть шарт түзүлдү.
То есть ал жагынан институт тартып жагынан да чоң иштерди алып бардык. Андан тышкары Оштогу академия футбол билесиз. 13-жылы андан кийин ошо FIFA тараптан колдоо таап, 2 проектти бириктирип, анан $1 миллион грант алып, 14-жылы анын жер маселесин 15-жылдары чечип, 16-жылы анын курулуш иштери башталган. 17-жылы анан курулуш иштери бүтүп, 17-жылы баягы октябрь айында анан биздин өлкөнүн ошол кезде президенти барып ачып, атайын баягы ишке пайдаланууга берилди. Эң чоң ошо инвестиция тартуу максатында биз бул айтып кеттим, ушул 7 жыл аралыгында бул баягы биздин футбол академиясы, бул ошол биздин баягы асма чырактар. Андан тышкары ар бир биздин областтагы Жалал Абад шаарына, Баткен шаарына, Каракол шаарына, Нарын шаарына, Талас шаарына, Сокулукка кичи футбол аянтчаларын куруп бердик. 2ден. Ал курулган кичи аянттардын максаты ошол жерден түшкөн тыйынды ошол биздин регионалдык директорлор, областта федерацияларыбыз баягы жаш өспүрүм балдарга кошумча каражат ошолорду колдоо максатында. Андан тышкары эми айтып отурсак, баягы кичинекей өзүбүздүн базаны чыңдоо максатында биздин администрациянын автопаркын чоңойттук, автобустар алынды, машиналар, жеңил машиналар алынды. Андан тышкары ошол АФК, ФИФАнын тарабынан берилген проекттер, программалардын үстүнөн иштеп, көптөгөн иш-чараларды ишке ашырып келебиз. Жакшы, абдан жакшы. Медер мырза, мындай да жөнөкөй жаранга же болбосо жөнөкөй күйөрмангачы могул жазалып аткан иштердин баардыгы бир эле өзүнөн өзү бүтүп калгандай болот. Буга канча күч, канча адистердин күчтөрү жумшалды. Мен эми экинчи суроону берердин алдында бизди эскертип кеткенде жана түз эфирде иштеп атабыз. Дагы бир жолу көрөрмандар үчүн же болбосо баардык каалоочулар үчүн биздин телефондорду дагы бир эскертип кетели. 0312 68 06 06, 0709 68 06 06 жана WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06. Ушул телефондор аркылуу чыксаңыздар, Медер мырзага каалаган сурооңуздардын баарын берсеңиздер болот. Бүгүн атайын жакшы шарт түзүлүп атат. Экинчи бир суроо, Медер мырза, жана абдан жакшы кеңири маалымат берип кеттиңиз, кеченкүсү деп. Бүгүнкү жазылып аткан иштер, келечегине чейинкиси, бүгүнкү кандай негизги федерациянын негизги багыттары, негизги иштери жөнүндө бир токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Туура агай, бая айтып өтүп кеттим, кечеги футбол, кыргыз футболунун да бир максатын унутуп кетипмин, бул Кубок Азияга чыгаруу. Улуттук курама команданы ошол келген кезде эле биз өзүбүзгө максат кылып койгонбуз, Азия кубогуна чыгуу. Ал дагы аткарылды, 19-жылы. Ооба, 15-жылга чыкпай калдык. Андан кийин 4 жыл аралыгында дагы 15, 16, 17 тандалма оюндарын ойноп, 19-жылы катышып, утулганыбызга, ыза татканыбызга карабай, бирок биз татыктуу катышып, биз кыргыздар футбол ойношту билебиз деген көрсөтүп, Азиянын бардык өлкөлөрүнө өзүбүздүн күйөрмандарыбызды баягы купулуна толгон бир оюн көрсөтө алдык деп айтып кетсем жаңылышпайм. Бүгүнкүсү агай эми 25 жыл аралыгында 92-жылы футбол федерациясы түптөлүп келсе, баягы союз таркаганы биздин баягы жаш өлкөбүз өзүнүн багытын экономикалык жактан, социалдык жактан өзүнүн багытын таап, бүгүнкү күнгө чейин экономикабыз кичине аксап келет, бирок ошонго карабай 25-27 жыл аралыгында бул кадр маселеси. Негизги. Бул инфраструктура маселеси. Финансылык бул нерсе канча көп болсо жетпейт экен. Бул футболго көп акча керек экен. Бүгүн ошон үчүн эң негизги дагы бир факторлору бул бүгүн кыргыз футболунун, бул биздин баягы машыктыруучулар. Кесипкөй. Баягы тажрыйбасы. Сөзүңүзгө аралжы бизге телефон чалуу бар экен, угуп коюп анан кийин уланта берели. Алло. Мен 9 жашта балам бар эле, ошо футбол жакшы көрөт, жакшы ойнойт. Анан Бишкекте, Кыргызстанда академия, футбол школа барбы, жок болсо. Медер мырза, сизге кодойм.
Болот. Жакшы, эгер балаңыз болсо бүгүнкү күндө атайын академия ачылып элек Кыргызстанда. Бул Ош шаарында гана азыр биз куруп аны ишке бердик. Бишкек шаарында жок, бирок академия болбосо дагы бизде Дордой футбол клубу бар, Абдышатан Кантта футбол клубу бар. Ошондой эле азыр биздин футбол центрде борборубузда Элбирс футбол командасы уюшулуп, ошолордун алдында 6 жаштан 16 жашка чейинки өспүрүм балдарды тарбиялап атайын эми академия деп айтып келишет. Бирок кийинки жылдардан Кудай буйрса Африкадан лицензия алып калышса академия толук кандуу айтылат. Бирок ошол өспүрүмдөрдү даярдоо максатында иштер алып барылып турат. Ошо Элбирс футбол командасына барсаңыз болот, жана футбол Бишкек шаарында болсоңуз Дордой Бишкек клубуна алып келсеңиз болот балаңызды. Рахмат. Биз маегибизди уланта берели. Медер мырза дагы мындай бир атап кете турган жагдай го дейм. Футбол өзү абдан татаал оюн. Жана игровые виды спорта деп айтылат, жана кыймыл оюндардын ичиндеги эң татаал оюндардын бири футбол деп аталат болуш керек, бекеринен эмес. Ошондо биздин өзүңүз жана атап кеткендей 90 жылдардагы 2000 жылдарга чейинки акыбалыбыз стадионго акча тыйын төлөп эмес, күйөрмандарга тыйын төлөп берем десең да барбай калган кез болгон. Анан эң бирден бир футболдун акыбалы, футболду жакшы акыбалын билем десең, бул стадионго келген күйөрмандын санынан билинет болуш керек. Мен ойлойм, сиздер бир абдан чоң, көзгө көрүнбөгөн, өтө бир татыктуу ишти жасадыңыздар, анткени күйөрмандарды стадионго алып келе алдыңыздар. Бул эң чоң, мен ойлойм, жетишкендиктен бири. Баякыда илгерки биздин алгадагыдай күйөрмандар азыр кадимкидей футбол болгондо күтүп, чыдамсыздык менен анан барып колдоп атышат. Ушунун айланасында эми келечекке бир кичине өзүңүз бир сарасеп салып кетсеңиз, келечекте кандай ой пландарыңыздар бар? Кыргыздын футболунун бир алдыңкы, мындан аркы акыбалы тууралуу бир кичине сөз алып берсеңиз. Рахмат. Мемет Омушевич, азыр биз баягы телефон чалуу болуп калып, сөзүмдү жыйынтыктап койсом, бүгүнкү абал боюнча баягы кадр маселеси жана биздин инфраструктура жөнүндө айтып кетсем, азыр ошол инфраструктура проекттерди тартып келип, биздин FIFA тараптан, Африка тараптан программалар иштелип чыккан, ал жакта биздин азыр ачык акча каражатыбыз турат. Биз аны өздөштүрүү максатында 2 жылдан бери, мына акыркы өзү чынын айтып келгенде 5-6 жылдан бери биз Бишкек шаарынан жер бөлдүрө албай келебиз, жер айын. Жана Ысыкөлдүн жээгинде биз футболдук база курайлы дегенбиз. Бул Орто Азиядагы, Орто Азиядагы биздин коңшу өлкөлөрдүн футболчулары менен чогуу машыктырууларды өткөрүү максатында. Окуу машыгуу иштеди. Ал боюнча, багыт боюнча азыр биздин федерациянын президенти алыктуу иш алып барып, чуркап, биздин өкмөт менен кызматташтык көрсөтүп, Кудай буйрса биздин бүгүнкү күндө президенттин, өлкөнүн президенти колдоо көрсөтүп, азыр ошол жер маселеси чечилген турат. Кагаз иштери калды. Кудай буйрса аны чыгып калса, биз ойлойбуз, быйыл ошол проектлерге тапшырып, жерди жөнөтмөйүнчө Африка ФИФАдан бизге акча каражаты кое берилбейт. Негизги шарт ошондой. Ошол багытында азыр инфраструктура жагынан жакшы бир кадамдар таштаган турабыз. Кудай буйрса чечилип калса, ойлойбуз биз 2019-20 жылдан ошол курулуш иштерин баштайбыз. Кадр маселелери боюнча биздин FIFA Африка тарабынан да дайрыктарды ошо даярдоо максатында чоң программалары бар. Аларды өздөштүрүп келебиз. Жылына ар бир баягы баскыч деп коебуз, лицензия D, C, B, A деп ошол багытта машыктыруучулар даярдап келип атабыз. Аны жыл сайын квалификациядан өткөрүп, ар бирин текшерип, мисалы кагаз жүзүндө бар эми бизде 300 машыктыруучу бар. Иш жүзүндө карап келсе, санап келсе 50-ге жетпейт. Анан кийин баягы жерлерде биздин ошого кечеги бүтүргөн футболчуларыбыз адист болуп иштеп жүрүшөт. Аларды эми окутуу максаты турат. Аларды даярдашыбыз керек. Машыктыруучуну даярдап туруп, базасын жакшылап даярдалгандан кийин биз ошол жети өрөөнүбүздө, 2 шаарыбызда, чоң шаарыбыздагы өспүрүм балдарды татыктуу дайрыктар көрүп, 14 жашынан өспүрүм балдарды биз курама командага жыйганда, ошол жерге андан кийин баягы бүгүнкү күндөгү биздин машыктыруучулардын арасында дегеле региондогу биздин ошо машыктыруучулардын наразычылыктары токтойт. Эмне дегенде мен аларга айтып келем. Биздин бүгүнкү күндө окуу жагынан
өзүңөрдүн тажрыйбаңар жетишпей атат. Баланы туура даярдаш керек. Айыл жергесинде баланы билесиз. Баягы аламга жол айылдан башталат демекчи, баягы баланы туура тарбиялаш керек. Туура. Тактикалык жактан. Техникалык жактан биздин айылдагы балдардын бар өспүрүм балдар. Физикалык жактан күчтүү. Күчтүү. Биздин шаардагы балдарга караганда айыл жергесинде балдардын физикалык жөндөмү жагынан алып келгенде. Бирок биз баягы курама команданын түптөп 14 жашына чогулуп баштаганда баягы бала тактикалык жактан тажрыйбасы жетпей калат. Анан биздин баягы курама команданын машыктыруучусуна биз федерацияда 10 күн же 7 күн убакыт беребиз даярлыктарды. Эмне дегенде билесиз, бул акча каражат. Баягы эле каражатка ортакалып. Ооба. Анан ал баягы биздин машыктыруучу эмне кылат? Баягы даярдап эле мына шаардагы балдардан даярдап туруп, ушул Бишкектеги Дордой алга же Илбирс же Абдышатанын базасындагы балдардан алып туруп, курап туруп чыгып кетет. Талас, Нарын, Көл, Баткен, Ош жалатта балдар көпчүлүгү ошентип калып калат да. Ошол негизги көйгөйлөрдү чечиштин бүгүнкү күнү биз ойлоп ошол жагынан жаатынан иш алып барып жатабыз. То есть биздин машыктыруучуларды окутуу. Жакшы. Андан тышкары сырт жакка баягы иш сапарына жөнөтүп, биздин семинарларга атайын даярдоо жактарын таап, ошолорду окутуп, баягы окуу деңгээлин күчөтүш керек болуп атат да. Ошол бизге бала тактикалык жактан футбол эми бүгүнкү күндө билим жагынан да караганда аябай чоң талап кылып атпайбы? Өтө күчтүү талап. Ошол багытында иштеп жатабыз. Андан тышкары инфраструктура жагынан иштеп жатабыз. Ошондой эле дагы эле инвестиция тартуу жагынан максатынан да чоң иш алып барып, чоң мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ошол биз баягы сизге айтып өткөн көбүлө жер чечилип калса, Кудай буйрса, ошол заманбап ошол жерде база баягы даярдоочу база кылып курайлы деп жатабыз. Ошол баягы Турцияга, Анталияга учуп биздин клубтар даярданбай, а биз көл деңиз деңгээлинен 1600-1800 метр бийиктикте жашагандан кийин биздин көлүбүз жайгашканда биз ойлойбуз, бул жакта даярдасак биздин спортсмендерге, футболчуларга баягы мисалы ошол эле Вьетнам, Таиландка түшкөндө биздин балдар ошол жакка туруштук берип, физикалык жактан даяр болуп барат. Эми Медер мырза тактап кете турган жагдай. Тиги жана айтып кеттиңиз, көп көрөрмандар, көп ушу адистер кызыккандар суроо берип калып атат да, жолуккан жерден эле. Тиги жер маселеси эмне болду деп. Анда чечилип калган турбайбы? Буюрса чечилди деп айтсак деле болот экен да. Ооба, мына маалымат каражаттарынан кечээ мына чыкты 30 гектар жер деп. Буну көрөрмандарга, биздин коомчулукка да кубанычтуу кабар. Бул 30 гектар жер бул мамлекет тарабынан курулат турган баягы чоң спорт шаарчасы. Ошол жерде баягы хоккеисттерге, футболисттерге, ошондой эле зал заманбап, баягы эл аралык деңгээлде өткөрө турган аянтчалар болот. А биздин футбол федерациясы тарабынан өкмөт менен азыр биз президентибизге кайрылып, ошондой эле премьер-министрге кайрылып жер сурап турган жерибиз, бул биздин Бишкек шаарында 1 миллиондон ашык адам жашап атат. Туура. Ошол футбол аянтчаларын куруу, футбол борборлорун куруу. Футбол борборлорунда ошол биздин өспүрүм балдар бир жерде даярдалыш керек да. Мына азыркы эле звонок академиялар. Ошол академиялар көбөйтүү. Жок, Жетишпейт. Биз бир футбол борборубуз менен Дордойдун базасында, андан тышкары биздин мурунку баягы стадиондор жоголуп кеткен. Туура. Инфраструктура жагынан аксап келебиз. Ошон үчүн ата-энеге бүгүнкү күндө эмне керек? Баласына шарт түзүп берсеңиз, баласына акча төлөп, ата-эне өзүнүн баласына баягы эртеңки капитал, баягы билим берүү. Ошол футбол болобу, ата-энеси ошол футболго алып келет экен. Акча жагынан мисалы ата-эне кысынбайт экен. Мисалы баласына канча десе да даяр. Ошону биз билип, аз биринчиден инфраструктура жагынан шарттын, сервисти ошол мыкты машыктыруучуларды коюп берсек, ойлойбуз биздин ата-энелер, биздин көрөрмандар балдарын алып келсе, баягы массадан анан кийин биз сапаттуу, татыктуу баягы биздин эртеңки курама команда балдарды алабыз. Абдан жакшы. Эми Медер мырза жанакы биз келечеги жөнүндө деп эдикпи? Келечеги жөнүндө сиздерде баардык эле жерде ушундай болсо керек да. Деге жакшы бир олуттуу иш алып барып атканда келечеги, кайсы иштин келечегин караганда дагы бир ыраттуу, чаржайт эмес. Мындай бир программа же болбосо бир кандайдыр өздөчүлүк, ошол жагын бир келечегине кандай пландарыңыздар бар, кандайдыр бир жаңылыктар же болбосо биздин футбол жаатындагы сүйүүчүлөрдү эмне күтүп атат деген ушундай бир токтолуп кетсеңиз. Ошо келечекке туура айтасыз. Биздин дагы атайын
мына 2019 жылы быйыл апрель айында биздин баягы конгресс деп коебуз. Бул биздин Кыргыз Республикасынан биздин баягы мүчөлөр, футбол федерациясынын мүчөлөрү бар. Алар делегат болуп келип, анан ошол жерде стратегиялык программа кабыл алынды. Билесиз, баягы Кубок Азиядан келгенден кийин биз Сооронбай Шариповичтин кабыл алынып, январдын айынын этегинде. Анан ошол жерде баягы мамлекеттик программа. Бул оюн, футбол боюнча деги эле азыр биз гос агенттиги, биздин мамлекеттик агенттик, спорт агенттиги менен иш алып барып атабыз. Бул эми баягы мамлекеттик программаны иштеп чыгып, азыр берели деп өкмөткө өткөрүп беришкен. Бирок ал акча каражаты ойлойм ошол чечилсе, буну да жолго коюшат. 2030 жылга чейинки биздин программа иштелип чыкты. Кайсы өспүрүм балдарды айдап барабыз, кайсы жаштагы 2003 жылкы балдарды, 2001 жылы туулган балдарды, 2004 жылкы. То есть биз билесиз, 4 жылда багындай дүйнөлүк чемпионат мира кубогу, ар 4 жылда бул Азия кубогу өтөт. Ошого даярдыктар көрүп. Ошол негизги максат. Медер мырза, кечирип коюңуз сөзүңүз каралчы, бизде жарнама бар экен. Жарнамага убакыт берели, анан кайра уланта берели. Марал айналгысында жарнама. Балдарыбы ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. О мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан All Safe Kids балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана О Check It Safe Kids Check It KG сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Сергек болдайым, кетпесин шайын, келечек күнгө тургула дайын. Спортчулардын ийгиликтери, эксклюзивдүү маектер, актуалдуу жаңылыктар. Ар жуманын дейшембисинде саат 13-те Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Медет Букоев менен Спорт Тайм. Медер мырза, биз өзүбүздүн маегибизди уланта берели. Абдан жакшы келечек тууралуу сөз баштап келатасыз. Ошону өзүңүздөр кененирээк бизге маалымат катардагы спортто бар эмеспи? Ар бир спортсменге жанагы оперативный планирование деп коет. Анан текущий, анан перспективный деген. Эми сиздер бул перспективный планирование түзүлгөн экен. Ушул жөнүндө бир кичине кененирээк токтолуңуз, анткени кызыккандар өтө көп. Биздин ошол келечекке карай 2030 жылы кабыл алган 10 жылдык программабызда 30 жылга чейин биз 30 жыл Кудай буйрса эми андан мурун чыгып калсак жакшы. FIFA тарабынан аз кабыл алынды быйыл. 2026 жылы багы 32 өлкө дүйнөдөгү футбол командаларынын катышы немесин 48ге чоңойтты. Да. 48 өлкөсү катышат турган бул дүйнөлүк чемпионатка биз ойлойбуз, бул баягы Азиядан 8,5 путевка. Шансыбыз бар. То есть Кудай буйрса биз бүгүн 14-орунда Азияда турсак, Кудай буйрса бир 4 жыл аралыгында жакшы иш алып барсак, ойлойбуз биз 26-жылы аракет кылып көрөбүз. Катарга эми 2022 жылга дагы эле өчпөс үмүт, эртеңки күнгө баары биздин негизги максатыбыз бул чемпионат мирага жолдомо алуу. Эң негизги максат азыр биздин башкы машыктыруучунун, биздин футбол федерациясынын алдында 2022 жылга Катарга чыгуу максаты турат. Андан тышкары азыр оюн тайпа, биздин тайпада оюндар башталды, тандалма оюндар. Ошол тайпадан биздин Азиядагы эң мыкты 12 команданын арасына кирүү. Кийинки экинчи баскычка чыгуу. Биз азыр бул оюн тайпа оюндарына, тандалма оюндардан өтүп 12 команданын ичине кирсек, биз дагы 6-2 тайпага бөлүнүп 6-6-дан болуп дагы ойнойбуз. Бул 4,5 баягы путевкага, жолдомого ат салышабыз.
негизги максат азыр биздин алдыбызда эң бүгүнкү эртеңки коюлган биздин максат бул ошол топ 12. То есть ошол 12 мыкты Мыктын ичине кирүү. өлкөлөрдүн футбол командаларынын ичине кирүү. Ал боюнча мына биринчи оюнубуз Тажикстанда өттү. Ал жерде биздин багындай ведущий оюнчуларыбыз, багы биздин Кичин, ошол эле Майер, ошол эле Антон Змеилмухиндердин жоктугу билинип калды. Биз эми ал балдарды азыр мына ден соолугуна байланыштуу бара албай калышты. Ойлойбуз, мына Кудай буйрса 10 октябрда биз Бишкек шаарында Дөлөн Өмүрзаковдо Мьянма курама командасы менен үйдө биринчи өзүбүздүн оюнубузду баштайбыз. 15-inde Монголияга кетет. Ушул жерден бир кыстырма кылып кетейин, эстен чыгып кетелек да. Медар мырза, сизге бир көчөдө эле жолугуп калган тиги көрөрмандардын атынан айтып атам да. Ушундай бир жана Азиядан кийин дейт, көпчүлүгүндө бир жылдыз оорусу пайда болду деген ой пайда болот деп. Андай сиз эми жакындан көрүп жүрөсүз, андай оору менен ооругандар жокпу? Башкы машыктыруучу менен биз деле отуруп аны талдап, анализдеп, машыктыруучу андан деле бар ошондой оюнчулардын арасында биздин багы менталитетибиз мындай экен деп, багы адам болуш аста-аста, жаман болуш бир паста дегендей, биз кээерки балдарыбыз действительно Кубок Азиядан кийин кээеркиси может багы все баарына жетиштик дегендей болуп калды окшойт. Анан тажиктер менен оңойлуу ойноп коебуз деп ойлоштубу. Ошону айтып атам. Анан ошо багы кээерки балдардын арасында болду. Бирок азыр эми Тажикстандан кийин ойлойм, бул бизге чоң сабак болду. Жерге түштү. Жерге түштү деп ойлойбуз. Эми Кудай буйрса Мьянма менен оюнда байкайбыз. Анан адам баласынын ичине кире албайт экенбиз да. Мындай томуш. Баарын тарбиялап чоңойтуп эле келатабыз. Биз деле жамандыкка албайбыз, алар деле жамандыкка албаса керек. Балдар болгон күч аракеттерибизди жасап келебиз. Биз ойлойбуз эми Кудай буйрса Мьянма менен оюнда, ошол эле үйдө боло турган ноябрда Япония менен боло турган оюнда, Тажикстан менен боло турган оюнда, ошол Тажикстанда оюнду эми компенсировать этип, то есть үйдөгү оюндарыбыздын баарын утушубуз керек. Туура, рахмат, жакшы. Абдан жакшы. Анан клуб келечек боюнча клубдарды жандандыруу максатында бул мамлекеттик ошо программага кайрылууларды жазып жатабыз, өкмөткө, президентибизге да кайрылдык. Биздин баягы чоң ишканалар, региондогу балдар, эмнеге өспүрүмдөр жоголуп кетет. 17 жашында, 18 жашында мектепти бүткөндөн кийин футболдук клубдар жок биздин региондордо. Ал жакта биздин өспүрүм балдар эмне кылат? Баары Бишкек шаарына келет. Баары анан кийин Илдис менен Дордой алга Абдышатага батпайт экен да. Туура. Анан калганы багы любительский лига деп коебуз, багы KG лига деп башка кичи футболдорду оюнталарын ойноп, көрөрман болуп калып атат да көпчүлүгү. Андан тышкары ата-энелер, айыл жергесинин ата-энелердин негизги социалдык жактарын билесиз да, акча каражаты турат дагы, үй бүлөсүнө жардам берүү максатында Россияга чыгып кетип атат, Дубайга кетип калып атат, башка өлкөлөргө кетип калып атат да. Биз 10 жылдык машыктыруучунун эмгеги даярдаган. Андан тышкары ошол каражаттар ага кеткен. Аларды алып чыгып биз ойнотуп жаткан чемпионаттарда кеткен бүт күчтөрүбүз, эмгегибиз бааланбай калып атат да. Ошол негизинде азыр биз мамлекет тарабынан да колдоо көрсөтүлүп калса ойлойбуз, ошол эле Кумтөр, Манас эл аралык аэропорту, биздин Билайн, Мегаком, сотовый операторлорубуз, ошолорго кайрылуулар жасап атабыз. Таластагы жер үй алтын ишканаларына, мисалы Кыргыз нефтегаз Кочкор атада нефтчини кармап жүрөт. Ошондой эле биздин Газпром азыр чоң залдарды куруп берип атат. То есть ошолор менен азыр иш баантип кайрылып жатабыз, бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыга элек. Баягы эле үзүлбөс үмүт дагы эле акыркы учурга чейин ойлойбуз, баары кайрылып, клубдарды жыйынтык чыгарып, клубдарды өздөштүрүп, клубдарды өндүрбөсөк, ички чемпионатыбыз болмайынча биздин көп курама командадагы балдар аксап жатат. Эмнеге? Биздин ички чемпионатыбызда деңгээли төмөн болуп калып атат да, ошол эле алай. Тажикстан, Түркмөнстан менен ойноп туруп, биздин клубдар утулуп калып атат. Дордойдо туруштук бере албай атабыз. Клуб деңгээлинде. Биз курама командада эмнеге? Биздин айрым 5-6 балабыз бар сыртта ойноп туруп, ошолор келип туруп, биздин балдар менен кошулуп туруп, күчтүү курама оюн көрсөтүп атат. Ушуга байланыштуу абдан бир актуалдуу деп койсом да болот го дейм. Бир эки суроо бергим келип турат. Биринчиси жана өзүңүз айтып кеттиңиз, жана кайрылуулар жасап атабыз депчи.
Мүмкүн эсиңизде бардыр, бир маалда ошо Токмокто эч качан мындай жакшы деле футбол билбейм канчалык деңгээлде. Бир Спартак деген бир команда чыгып, Рачков деген бизден өтүп кетти киши дагы. Аябай жөндөмдүү киши эле, Марал болуш керек эле ошо бир ишкананын аты. Ошону налогтон бошоттуруппу же налогду азайттырыппы, анан ошонун эсебинен команда түзүп анан бир алып чыкты эле. Ошо налог жагынан кыска мындай бир жеңилдиктерди берсе, колдоп кетет беле деген ой бар. Бул бир суроо. Экинчи, атын атаса куту сүйүнөт деп коет. Аттарын атап койсок мүмкүн жакшы болобу деп атам. Биз өзүбүз айтып атабыз, экономикалык жактан кичине чабалараак болуп атабыз дагы, жакшы ойдогудай болуп атат деп. Анан сөзсүз мындай жерде меценаттардын ролу өтө чоң да. Меценаттар. Анан биз меценаттар жөнүндө сөз кылганда эле биринчи иретте эле мээбизге да көзүбүзгө дагы Абдыш ата менен Дордой, Аскар Салымбеков, Совет Абдышевич депчи айтылат. Мен ойлойм, андан бөлөк деле мындай колунан келишинче жардам берип жүргөндөр, же жардам беребиз деген меценаттар бардыр, же жокпу, такыр эле бул экөөнөн бөлөк. Анан ошолорду мүмкүн бар болсо атын атап, мен мисалы жакында эле угуп калдым, билбейм. Мүмкүн деңгээли анчалык өйдөрөөк жогорку деңгээлде болбосо дагы ветерандардын чоң футбол ойногон командалары бар экен дейт. Ошол бир алыскы чет өлкөдөн келген бир жаран бар экен дейт да, ошол бир командабызды жакшы колдоп келатат деген бир чала бала сөз угуп калдым. Ушундай бир меценаттардын аягын бир түзүп алсак, ошолорго бир атын атап, ошолорду бир мамлекеттик деңгээлде бир кичине мындай моралдык жактан бир колдоо берип койсок, алар деле көтөрүлөт беле деген ойдо. Ушул эки суроого бир жооп берип койсоңуз. Туура айтасыз, Мелдет Томуш. Бүгүнкү күндө эми биздин экономиканын капчыгы биздин баягы биздин негизги бюджетибиз эмне менен? Бул бүгүнкү биздин налог менен эле бул таможня, бажы тармагынан түшкөн акча экен да. Анан бизге келген инвестициялар эми мен ойлойм азыр курулуш иштери болот элек, бул эми өзүрүн 5-10 жылдан берет. Андан тышкары биз азыр сиз атап кеткен кишилерге рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз эфирден пайдаланып, Аскар Байкеге, Аскар Маткалычке, Совет Абдышевичке, андан тышкары көптөгөн кишилер, биздин мэрлер, Ош шаарынын мэри, Бишкек шаарынын мэри, ошо Кара Балта шаарынын мэри чоң жардам көрсөтүп атат. Андан тышкары баягы биринчи лигада командалар ойноп жүрөт, мисалы чоң шаарлар жардам берип атат, мэриялар, аларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бирок, конечно, сиз айткандай баягы налогдон бошотуу. Буну мамлекеттик тараптан, президент тараптанбы же парламентте каралып жогорку кеңеште ошол жактан закон, мыйзамга караш шакеш өзгөртүүлөр киргизип туруп ошол жактан жеңилдетүүлөр берилсе, биз ойлойм бүгүн деги эле футбол эмес, спорт жаатында ойлойбуз баягы меценаттар көбөймөк. Жүрүшөт көп колдоп. Андан тышкары мисалы мына жаш өспүрүм балдарды футболун ойнотуп, Мөлбулактын жетекчиси Бабыр Төлөбаев жүрөт. Андан тышкары Илбиске азыр көмөктөшүп Акка группа компания деп булардын жетекчиси депутат жогорку кеңеш Тош Сыдыков Бактыбек Үсөнич жүрөт. Андан тышкары биздин айрым депутаттар көп салым кошуп атат. Эрем футбол клубу жүрөт. Андан тышкары Сан Сити деп Бишкек шаарында түптөл футзал командалары неме атат. Андан тышкары Строймир деп келип атат. Кудай буйрса меценаттар мындай көңүл буруп эми түшүнө башташты. Бирок чоң акча талап кылынат. Анга дагы баягы капчыгы калың, мындайча айтканда нерви күчтүү. Бүгүн мисалы бизнесмен катары эмес, эртеңки Кыргызстан келечеги үчүн деп салган кишилер керек болуп атат да. Эмне дегенде бизнесмендер бүгүн акча салып туруп эле эртең пайдасы, менин пайдам эмне дегендей максат көздөйт экен да. Аны биз аларга түшүнүп атабыз. Байке, аз акча салганыңыз менен биз сизге акчаңызды кайтарып бере албайбыз. Сизге чоң пайда алып келебиз. Сизге бир гана салым кошсоңуз, ошол соопчулук иши болот. Ошол эле Кыргызстан үчүн салган салымыңыз, эртеңки келечек үчүн. Биздин ошо өспүрүмдөргө сиз шарт түзүп берип атасыз. Эртең Кыргызстандын келечегинде биздин өспүрүм балдар баягы келечек жаштардыкы дебейбизби? Ошол балдар жакшы чоңоюп, спорт жаатында, футбол жаатында жакшы чоң ийгиликтерге жетишсе, биздин Кыргызстандын аты чыгат. Андан тышкары баягы кылмыштуулук азаят. Андан тышкары оору, улуттун дени сак болот. Көп маселелер чечилет. Азырына Минздравга канча акчалар бөлүнүп атат. ИЭМге канча акчалар бөлүнүп атат. Ошол эле биз баягы абакта жаткан неме жакка канча акчалар бөлүнүп атат. Ошонун алдын ала ушундай биз менен социалдык жактан колдоо көрсөтүп, ошол биздин ички иштер министрлиги, ошол эле биздин Миноборона, ошол эле биздин Минздрав, ошол эле биздин билим берүү министрлиги, спорт агенттиктери менен чогуу иш алып барса, биз ойлойт элек ошолордун алдын ала чоң иштерди аткарсак, мамлекет тараптан акча туура багытта пайдаланып, эртеңки биздин дени сак улут болмок. Эртең ошол балдар мейли футболист болбосун, профессионал
жаатында. Эртең ал прокурор болобу, мэр болобу, банк системасында иштеби, мамлекетте жогорку кеңеште иштеби, башка жакта иштеби, спортко үндөп, өзүнүн кийинки келечекти өзүнүн артынан жетелеп кете алмак демекчимин да. Денсаулыгы чың, таза, Кыргызстандын келечеги бар инсандар болот эле да ушуну менен. Мен эми сөзүбүз дагы маегибизди аяктап баратат окшойт. Бир суроо берип калайын, убакыттан пайдаланып. Илгери деп айтабыз да, 80-чи жылдарда СССР убагында мен өзүм күбө болуп калдым. Киевдин Динамосунун базасында тиги дүйнөлүк чемпионатка 86-жылы даярдалыш үчүн ошол барып калдык дагы. Ошо жанагы комплексный научный группа деген бар эле, илимий группа. Ошонун составына барып калып анан көргөм. Лобановский, Раматлык, а киши ушу илимий методикалык жакка өтө көңүл бурган киши экен. Бизде азыр ушул жага кандай болот? Жанагы комплексный научный группалар же болбосо НМО деп койчу, научно-медицинское обеспечение депчи, ушул жактары биздин курама командаларга кандай акыбалы? Биздин курама командаларга атайын биздин машыктыруучуларга атайын биз ошентип практика жактан тажрыйбасын ашыруу максатында азына кечээ эле кол коюп кат жөнөттүк. Бул Голландияда иштеп жаткан биздин аз мурунку ЦСКАнын тренери, Россия курама командасынын башкы машыгычы Слуцкий. Ошонун иштеп жаткан клубка азыр биздин башкы машыктыруучу Кристин менен Кудай буйрса биздин ошондой эле баягы координаторлук кеңештеги, анан ар бир биздин өспүрүм биздин курама командалардын куратору катары бул Южан Николай Николаевич барып келгени турат декабрь айында. Андан тышкары АФК тарабынан конвенция деп баягы тренерлерди даярдоо максатында биздин машыктыруучуларды. Ошондой илимий баягы кагаз жүзүндө иштер алып барылып атат. Биз ойлойбуз ошол конвенцияны ишке ашырсак, биз азырына айтып кетпедим ба жогоруда, билимди тереңдетүү максаты. Биздин машыктыруучуларды даярдоо максаты биринчи орунда турат. Бүгүн биз ошо сапаттуу, баягындай күчтүү, билимдүү, илимдүү машыктыруучулар даярдалсак, биз ойлойбуз эртең келечекте ошол эле Таластанбы, Нарындан болобу, Көлдөн болобу, Баткен, Талас, Ош, Жалал Абадтан болобу, бизге ошо тажрыйбасы бар. Ар бир шаарда, 40 районубуз, 30 шаарда тажрыйбалуу биздин билимдүү машыктыруучулар иштесе, ойлойбуз биздин келечегибиз чоң, алдачы ишеним чоң. Ошолорго арттырып келебиз. Ошон үчүн биз ата 3 жаш өспүрүмдөрдүн арасында чемпионаттарды уюштуруп баштадык. Кыз келиндер, биздин кыздардын арасында 17 жаштагы, 16 жашта, 14 жашында өспүрүмдөрдүн арасында футбол боюнча чемпионат уюштуруп баштадык. А жана Б зонасына бөлдүк, потому что жолду билесиздер, төө ашууну, перевалды ашып өтүү максатына түштүк жака Б зона деп, түндүк жакта А зона деп туруп, анан 5 область бул жакта, 3 область тиги жакта, 4 область, анан Бишкек шаары бул жакка кошулуп туруп, бул жакта ойноп атат. Алардын арасында иш алып барып атат. Андан тышкары баягы атайын методикалык жактан кыска 4 жылдык жана программаларды ошол эле биздин бүгүнкү иш пландарын түзүү максатында, тренерлерге жеңилдетүү максатында методикалык программалар даярдап туруп, баягындай справочник деп коебуз, колуна ошону китепчелер, колдомолорду берип жатабыз. Эми ал жагынан бар убакыт бүгүнкү күндө баарына жетишпейт экенбиз. Буга убакыт керек экен. Бирок аракет бар да. Аракет кылып атабыз. Бүгүн бирок баардык биздин меценаттар болобу, биздин федерациянын аткаруу комитетине айтып келем. Бизге кичине убакыт бериңиздер. Убагында биздин башкы машыктыруучулар болобу, биздин тажрыйбалуу инсандар карып пенсияга чыкты. Алардын ордуна баягы биз татыктуу жаш өспүрүмдөр даярдалып барган эмес, кадр резерви болгон эмес. Ошондон биз аксап жатабыз. Ошон үчүн биз бүгүнкү жаштарды окутуп даярдап туруп, эртең ошол тажрыйбалуу, билимдүү инсандарды ошол жерлерге коюшубуз керек. Ошондо гана иш жылат. Иштин көзүн билген кесипкөй адамдар коймойм. Биздин кандай гана акчаны ал жакка коротпойлу, кандай гана шарттарды түзбөйлү. Негизги бүгүнкү биздин бул мугалимибиз, бул машыктыруучу. Рахмат. Медер мырза, маңыздуу, мазмундуу, көп суроолорго жооп алган маек уруп бердиңиз. Мен ойлойм, бул биздин жолугушуубуз акыркысы болбосун. Анткени футбол дайыма актуалдуу, футболдун маселелери дайыма бышып турат. Мен ойлойм, көп суроолорго жооп алдык дагы, көрөрмандар дагы, адистер дагы канааттандык го депчи. Анда эмесе бүгүн келип бизге убактыңызды бөлүп ушунчалык маңыздуу маселелерге жооп бергениңизгечи чоң рахмат. Жолуңуздар байсалдуу болсун дагы жолугушканча деп көрөрмандар менен кош айтышабыз. Рахмат. Сергек Балдайым, кетпесин шайын, келечек күнгө.
тургула дайын. Спортчулардын ийгиликтери